Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 30 ноябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Президенттик администрация ипотекага берилчү үйлөр курула баштады. Президенттин иш башкармалыгынан ипотеканын алкагында Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдү куруу башталганын билдирди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармакка жазып чыкты. Үйлөрдүн каяка чөөрү туурасында айтылган эмес, бирок Орунбеков алгачкы кадамдар жасала баштагандыгын билдирди. Биринчи элдик курултайдын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров ички жана тышкы миграцияны токтотуу боюнча планы бар экенин, пайыздык чени 14%дан 4%га чейин төмөндөтүлгөн ипотекага үй алууга мамлекет шарт түзө турганын белгилеген. Айтылган убада узакка созулбай президенттин иш башкармалыгы өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен көп кабаттуу үйлөрдү курууну баштады деп жазган ал. Балбак Төлөбаев абага дагы салык салгыла. Бүгүн парламенттин жыйынында депутат Балбак Төлөбаев салыктардын көтөрүлүшүнө нааразычылыгын билдирди. Өкмөт Жапонияга кетиптир, аман эсен келсин. Эмне элдин жом терисин сыйырганын жатабы? Салыктын үстүнөн салык. Мына жаңы жылдан кийин салыктарды курулуш тармагына киргизип жатышат. Салыкты көбөйткөндөн көрө азыркы салыкты чогултуп албайсыңарбы? Каяка барсаң мен кетем Кыргызстандан, бизнести тапшырам деп жатышат. Биз баарына макул болуп жатабыз. Бизнеске салыкты көбөйтпөгүлө да. Жакында дагы алып келгени жатып турсуңар, кээ бир салыкка пайыз кошуп алып келбегиле. Элдин кыжырына тийип эмне кыласыңар? Анда абага дагы салык салгыла. Ошол эле калды эле деген элекүлүү Балбак Төлөбаев. Мына өкмөт Японияга кетиптир, аман эсен келсин. Элдин жон терисин сыйырган табы. Налогтун үстүнөн налог. Мына жаңы жылдан кийин налогторду курулуш тармагына киргизип атат, башка тармактарга киргизип атат. Налогту көбөйткөндөн көрө азыркы налогторду нормально чогултуп албайсыңар. Бул бизнестин мына каяка барсаң мен кетем Кыргызстандан, бизнести тапшырам. Бул өкмөт мындай кылып атат, тигиндей кылып атат деп атат. Бул налогту көбөйткөндөн менен биз бардыгына макул болуп атабыз. Но налогту көбөйтпөгүлө да силер бизнеске. Бизнестин акыркынан аласыңарбы? Мына азыр жакында алып келген атыптырсыңар дагы. 2-ден 3% көбөйтүп кээ бир налогду алып келбегиле Алмазбек Акунжанович. Элди раздражать этип эмне кыласыңар бизнесте? И так араң турган бизнестин бардыгын өкмөт тагы налог кошсо эмне кылат мындан ары? Каяка барабыз? Бирөө айткандай анда абага да налог салгыла, абага да дем алып аткан. Ошол эле калды, калган баары бүттү. Рахмат. Садыр Жапаров Гемпирабад тууралуу мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров Өзбекстан менен Гемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу келишимин ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Мыйзам Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы тиешелүү макулдашууну ратификациялайт. Мыйзамда сууну биргелешкен комиссия башкарат деп жазылган. Бүгүн Жапаров ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы 302 чакырым узундуктагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелери боюнча келишимди толук ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Буга чейин Жогорку Кеңеш чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимдин долбоорун ратификациялаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Гемпирабад суу сактагычынын астындагы 4485 гектар жер Өзбекстанга өткөнүн, ал эми Өзбекстан менен чектешкен 15000 гектарга жакын жер тилке Кыргызстанга которулганын айткан. Кыргызстанда биринчи жолу Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору айыктыруу массаждарын үйрөнүү курсун өтүп жана жумушка орношууга чакырат. Окуу курсуна тиземун, бел сөөк, мурун көңдөй, ар кандай суук тийген ооруларын айыктыруу, классикалык массаждын түрлөрү жана атайын ымыркайларга жазалуучу массаждар кирет. Массаждарды үйрөнүп, эл аралык талаптарга жооп берчү диплом жана сертификат алуу менен бирге жумушка орношуп, эң негизгиси өзүңүзгө татыктуу маян алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мисалга алсак, биздин салондогу массаж кызматкерлери орто эсеп менен күнүнө 1,5 миңден 3 миң сомго чейин табышат. Мындай мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербеңиз. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздагы номерлерге кайрылыңыздар. Депутат Жээнбеков менен Зулпукаров камалсын. Куда болсо эле унутуп каласыңарбы? Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбековго ачылган кылмыш ишин чоо жайына кызыккан.
Эл өкүлү парламенттин жыйынында президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылды. Мурдагы президенттин иниси Асылбек Жээнбековго, анын чөнтөктөш, табакташ досу Төрөбай Зулпукаровго иш козголуп түрмөдө отуруп чыгышты. Ушул убакка чейин эч кандай жыйынтык жок. Булар камалабы же жеген акчасын өкмөткө төгөбү? Ушул маселени элге айтып койбойсузбу? Эмне кар жаады, из басылды болуп биздин чоңдор менен куда сөйөк болгондон кийин унутулуп калабы? Ушул жагын карап койбойлубу деген эл өкүлү. Эске салсак, экс-депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров өткөн жылдын июнь айында Кумтөр долбоорун ишке киргизүүдөгү коррупциялык иштерге катыштыгы бар деген шек менен кармалган. 2021 жылдын ноябрь айынын аягында башкы прокурор Курманкул Зулушев парламенттен эл өкүлдөрүнүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүнү сураган. Бирок депутаттар сунуштан баш тартып, абактан чыгаруу чечимин кабыл алган. Натыйжада 9 декабрда тергөө абагынан бошотулушкан. Андан көп өтпөй эле Асылбек Жээнбеков министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун уулуна кызын берип, куда болушканы белгилүү болду. Мурдагы президенттин иниси Сооронбай Жээнбековдун Асылбек Жээнбеков деген болгон. Анын чөнтөктөш, табакташ досу Төрөбай Зулпукаров. Бул экөөнү иш козголуп, 2 ай түрмөдө отуруп чыгышты. Мына ушул убакка чейин эч кандай жыйынтык жок. Же булар камалабы, же бир өкмөткө жеген акчасын төгөбү? Ушул маселелерди бир элге айтып койбойбузбу? Же жанагы кар жаады, из басылды болуп, биздин чоңдор менен куда сөйөк болгондон кийин унутулуп калабы? Ушул жактарын бир карап койбойлукпу? Алмаз Акунжанович, карасаңыз бизди тикерек. Давайте ушул маселелерди бир карап, бир сизге Алмаз Акунжанович бир маселеде сизге канча протоколдук поручение берсек, бирин дагы айтып, урматтуу депутаттар деп биз айткан жоксуз да? Бир мындай бир хотя бы письменный виде бизге жооп берип койбойсузбу? Гемпирабат себеп болду. Медералиев Жогорку Кеңештеги комитет төрагалыгынан кетти. Жогорку Кеңештин депутаты Медералиев конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңеш регламенти боюнча комитеттин төрагалыгынан кетти. Бул тууралуу ал өзү парламенттин жыйынында билдирди. Депутат комитетти 1 жылдан бери жетектеп келген, мени арыз жазууга, чечим кабыл алууга эч ким мажбурлаган жок. Менимче ар бир саясатчы тигилже бул кадамды түшүндүрүп бериши керек. Кенен токтолуп отурбай кыскача бир сүйлөм менен айтып коеюн, кетишиме гемпирабат боюнча маселе себеп болду. Колумду таза кармап, мыйзамдарды бузбай, коррупциядан алыс болуп, комитетти татыктуу алып бардым деген ниеттем, деген Алиев. Андан соң спикер Нурланбек Шакиев анын арыз жазышы күтүүсүз болгонун, ордунда калышын суранганына карабай, өз алдынча чечим кабыл алганын айткан. Белгилей кетсек, кыргыз-өзбек чек арасын ратификациялоо учурунда Медералиев жыйынга катышпай добуш берген эмес. Жана кымбаттуу кыргызстандыктар, мекендештер, кечээ күнү биздин төрага Нурлан Тургунбекович айткандай, өз каалоом менен арызымды бердим. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагалыгынан. Урматтуу коллегалар, ар бир нерсенин өзүнүн себеби болот, учуру болот. Ошого байланыштуу адам баласы ооруп калганда дагы, врачтарга барганда дагы себебин издейт. Менин пикиримде, ар бир саясатчы адекваттуу, последовательный кадамдар менен иш алып барышы керек. Шайлоочулардын алдында эмне үчүн тигил же бул кадамга барганын түшүндүрүп, айтып бериши керек. Бул чечимди жеке өзүм кабыл алдым. Эч ким мени мажбурлаган жок. Не вдаваясь в подробности, кыскача бир сүйлөм менен айтып коеюн, өткөндө Кемпирабаттагы маселе себеп болду. Урматтуу коллегалар, 1 жыл болду, ушул комитетти жетектеп жүрдүм. Бир нерсени так айталам, колумду таза кармап, мыйзамдарды бузбай, коррупциядан алыс болуп, татыктуу алып бардым деген ниеттемин. Өзүмө өзүм баа берсем туура болбой калат. Бир гана мисал айтып кетким келет. Өткөндө Кытайдын, Монголиянын, Казакстандын, дагы башка мамлекеттердин жогорку соттун төрагалары, прокуратура тармактардын эл аралык илимий конференция болду. Ошо жерде Жогорку Кеңештин атынан доклад кылып бардым. Кийин жумушка келсем, мага айтып калышты аппарат аркылуу.
Қазақстандын жогорку соттун төрагасы Кыргызстандын жаш парламентарийин докладын жактырдым. Биз изилдеп көрөйлүчү, бизге да мүмкүн пайдасы тиер деди. Мен ойлойт элем бул чет жакадагылардын баазы. Депутат болуп келип, комитетти жетектеп, бир дагы тууганымды кызматка койбодум. Тескерисинче 4-1 тууганымдын биризи мамлекеттик кызматта иштейт эле, мамлекеттик кызматтан өз арызың менен кет деп сурангам. Буну кошо иштешкендер жакшы билесиздер. Айтайын дегеним, өзү ушундай түшүнүк бар да, туура эмес калыптанып калган бизде. Олуттуу мамлекеттик деңгээлде саясатчы болом десең, сөзсүз түрдө сен же орусиячыл болушуң керек, Кремлдин саясатын колдогон, же батышчыл, демократиялык принциптерди колдогон деген туура эмес түшүнүк бизде бар. Мен ойлойт элем, бул туура эмес. Үчүнчү түшүнүк туура, бул про-кыргызский саясатчы болуш керек. Аны сыңарындай, бизде дагы саясатчылар эки түргө бөлүнөт. Бириси бийликчил, бийликтин туура кылганда, туура эмес кылганда мактайт. Экинчиси оппозициячыл, бийликтин туура кылганын дагы, туура эмес кылганын дагы сындайт. Мен ойлойт элем, мен үчүнчү типтеги саясатчы болгум келет. Альтернативалык жаңы муундун көз карашындагы. Тигил жакта эмес, бул жакта эмес. Бир гана Кыргызстандын элин, кыргыздын кызыкчылыгын колдогон. Пикирим, оюм ушул. Сиздерге чоң рахмат, жакшы иштештик. Эми катардагы депутат болуп, элдин көйгөйүн ушул жерден айтып, сиздер менен жакшы ушул Кудай канча ченелүү саясий өмүр берсе, өткөрөбүз деген пикирдемин. Рахмат барыңыздарга.